Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде келет, үч түрлүү адамдын жаны алууга Аллах Таала буйруган, уруксат берген. Ошонун бири аялы бар болуп же күйөөсү бар болуп зынага барганын бири. Бири болсо бирөөнүн канын төккөн болсо, бирөөнү өлтүргөн болсо, ал дагы өлтүрүлөт. Ошону үч түрлүү адамдын бири ушул жыныстык катнашка баруу никеси, Аллах сактасын. Бул дагы көргөзүп турат бул күнөөнүн кандай чоң экенин. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям орунда дагы сахабаларды чакырып, эң биринчи эле ушул Аллахка өзүнө гана сыйынгыла, андан башка эч кимге сыйынбагыла деп чакырык кылып, келишим түскөндө дагы байуни аля алла тушрику биллахи шай'a. Кана келишим түскүлө убадаңарды бергиле, Аллахтан башкага эч кимге сыйынбагыла, Аллахка шерик кошпогула, вала тасрику, уурдабагыла, вала тазну, жана зына кылбагыла деп. Ушундай чоң нерселерге теңеген. Ахмад ибн Хамбал деген чоң алым айтат: "Вала а'ламу бa'да qatlin nafs danban a'zam min az-zina" деп. Мен адамдын жанын өлтүргөндөн дагы чоң күнөөнү билбеймин. Кайсы күнөө экенин тек гана зинадан башканы дейт. Элестетиңиздер, кандай чоң алым Ахмад ибн Хамбал теңип атат. Зинанын күнөөлүгү, адамдын канын төгүү кандай нерсе, кандай чоң күнөө. Ошого зинаны теңип атат. Андан да чоң, андан да оор деп. Имам Муңзиринин сөзү бар. Бизге белгилүү болгондой, арак менен өтүп кеткен адам, арактын артынан кууп калган адам өлгөндө акыретте Алла Тааламды ушул буттарга сыйынган абалда ошондой деңгээлде жолугат. Бирок эч шексиз зына кылган адам мындан да оор деген. Мындайча айтканда, зына кылуу, арак ичүү, арактын артынан кууп калуудан да оор деп. Алла Таала Муъминин сүрөсүндө айтат: "Код афлахал муъминун", чындыгында имандуулар жеңишке жетишти. "Алладина хум фи салатихим хашиун", алар намаздарында Аллахтан коркуп турушат. "Валладина хум анил лагви му'ридун", алар маанис сөздөрдөн алыс болушат. "Валладина хум лиззакати фаилун", алар зекет садакасын беришет. "Валладина хум лифуруджихим хафизун", алар жыныс мүчөлөрүн арамдан сакташат. "Илля аля азважихим ау ма малакат айманухум фа иннахум гойру малумин", ал эми никесиндеги аялдары же болбосо күндөрү менен катнашка барса айыптуу болбойт. "Фаман ибтага вара залика фа улаика хумул адун", кимде ким ушулардан башка аялдарды кошулуу үчүн издесе, ошолор менен мамиле издесе, алар чектен чыгуучулар деди. Зинаны кылууну тугандар, Алла Таалам чектен чыгуучулар деди. Бул сүрөдө Алла Таалам эскерди, мына ушул момундар ийгиликке жетишет, мындайча айтканда тозоктон арылышат, жакшылыкта болушат. Алар кимде дизе намаздарында корккондор, пайдасыз сөздөрдөн ыраак алыс болгондор, кайрымдуулук кылып зекеттерин бергендер, жыныстык мүчөлөрүн сактагандар деп мына зинадан сактанууну эскерип кетти. Тек гана өзүнүн ак никелүү аялдары же кол алдындагы күндөрү мурунку заманда болгон бул мындан ашык жолду издегендердин бардыгы чектен чыккандар деп. Алла сактасын. Исра сүрөсүнүн 32-нчи аятында Алла Таалам айтат: "Вала тaqrabuз зина, иннаху кана фахшатан ва са'a сабила". Зынага жакындабагыла, ал өтө бир жаман бузуку жол, бузуку иш, ал кандай жаман жол деп. Бул аятка назар салып карасак, тугандар, зина кылбагыла эмес, зынага жакындабагыла деп атат. Зынага жакындабагыла. Зынага жакындабагыла деген эмне деген сөз бул? Зынага жакындабагыла деген зынага алып баруучу жолдордон сак болгула деген сөз. Ошого алып баруучу жолдор бар. Андан кийинки кана фахишатан ва са'a сабила, эң жаман бузуку жол. Жаман жол деп бул зинанын өтө бир жиркеничтүү экенин, жаман жол экенин айтып атат. Керек болсо тугандар, муну адам табиаты өзү тааныйт да. Ошол зына менен алек болуп жүргөндөр, денесин саткандар, ошол жака ак никелүү аялынан жашырынып баргандар, никеге дуушар болгондор дагы өздөрү да жактырбайт бул нерсени. Өздөрү да ыраа көрбөйт эжесине, карындашына, энесине, бир туугандарына. Аялына да ыраа көрбөйт ал нерсени. Бирок эмне үчүн башкаларга барат? Кандай жаман ыплас жол.